Кимдер келип кетпеген жаркыраган аламга, кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгө азап менен арман муңун чектеген. Ай туңгуюкка кеппеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче ата-энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаманада күтөбүз көрө катты жыйнамай. Кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле балчу бар. Маңса үчүн эл журтунда курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар, ай убалына калчулар. Арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар. Ай акыр заман салчулар. Максат менен чырмайлоо, ызат сыйга чулгайлоо. Өмүрлөрдүн жак түшүңө алтын жаштык турбайбы. Каран калсын көрө кат, алдар калсын ылгайлы. Эл журт болсо биз болорбуз эл мүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кайрымдуу ага-эжелер. Бул чыгарылыштагы видеобуз ыраачылык видеосу. Мындан алдыңкы видеолордо сиздерден жардам сурап, сиздерге кайрылганбыз. Ошо кайрылуубузга жооп кылып, ушул үйүбүздүн дубалы бүтүп, чатыры калган болчу. Ошол чатырын биздин кайрымдуу эжекелерибиз жана өзгөчө ар тараптан колдоп келген Кайрат байкебиздин демилгеси, колдоосу менен ушул үйүбүздүн чатыры бүтүп турат. Жалпы эле Берешен, Жомарт биздин демөөрчүлөрүбүзгө, ар тараптан колдоп аткан бүртугандарга ыраачылык билдиребиз. Сиздердин жардамыңыздар менен эң негизинен ушул үйүбүз нөлдөн баштап азыркы ушул көрүп турган жерге чейин бүттү. Кыштын сууна аз гана убакыт калды. Келиңиздер, урматтуу Берешен, жүрөгүндө элим жерим деген бүртугандар. Ушул үйүбүздү кыштын суу келгичейин бүтүрүп коюуга жардам сурайбыз. Болгону азыркы учурда эшик айнектери жана ички сырткы ремонттору гана калды. Келиңиздер, мындан алдыңкы жашап аткан үйү авариялык абалда жана жашаганга мүмкүн эмес болуп калган. Аны дагы кыскача берип кетебиз. Баарыңыздардан алдын ала Алла ыраазы болсун. Сиздерден чоң жардам күтүп калабыз. Нияз агабыз ушул үйдө 46 жылдан бери өмүр сүрүп келет. Бул үйдүн абалы чындыгында авариялык абалда. Быйыл кышында кар оор жаап, суук болсо, бул жерге жашаганга мүмкүн эмес. Жана бул агабыздын сырттан жана иштен эч кандай киреше булактары болбооруна байланыштуу тапкан акчасын күнүмдүк тамак ашка гана жумшайт. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, үйдүн абалы оор, ажырап кеткен үйдүн баардык жактары. Келиңиздер, жүрөгүндө берими толгон биздин кайрымдуу бүртугандар, ага-эжелер ушу үй бүлөнү дагы бала чакасы менен бактылуу жашоосуна себепчи болуп калайлы. Жана сиздерден жардам сурап кетебиз.